Таласта зордуктугу шек саналган 50 жаштагы жаран кармалды. Милициянын маалыматына караганда шектүү үстүбүздөгү жылдын июнь айынан бери Бишкекте туугандарынын үйүндө жашынып жүргөн. Ага Кара-Бура райондук милициясы издөө жарыялап, Бишкек шаарынан кармаган. Учурда соттук өндүрүштөн алкагында тергөө жүргүзүлүп, шектүү сурак берүүдө. Мамлекеттик статистика комитетинин соңку маалыматына караганда 18 жашка чейинки куракта көз жарган кыздардын саны 2013-2014 жылдарга салыштырмалуу азайганы менен токтой элек. Ага ылайык учурда 1000 өспүрүмгө 6 төрөт туура келет. Жогорку кеңештин депутаты, парламенттик шайлоого талапкер болуп аттанган Дастан Бекешев аскер прокуратурасына 5 ноябрда бүгүн суракка чакырылды. Бул тууралуу ал Азаттыкка билдирип, күбө катары барып, тергөөчүнүн суроолоруна жооп берип келгенин айтты. Бирок купуялуулукту сактоо боюнча кол коюп бергендиктен сурактын чоо жайын ачыкка чыгара албастыгын белгиледи. Аскер прокуратурасынан бул боюнча комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Кыргызстан Кумтөр алтын кенин өзүнө алгандан кийин ага байланыштуу иликтөө баштаган. Кумтөр иши боюнча буга чейин мурдагы президент Аскар Акаев баштаган 15 чакты мурдагы жана азыркы атка минелер жогорку кеңештин депутаттары сурак берген. Айрымдары камалган, кээ бирөөлөрү тергөө менен кызматташканы үчүн, айрымдары ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган. Жогорку сот талапкер Талант Мамытов боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын кассациялык даттануусун экинчи жолу да артка кайтарды. Жогорку соттун басма сөз кызматы мунун себебин арыз мөөнөтүнөн кечигип берилгени менен түшүндүргөн. Айта кетсек, Борбордук шайлоо комиссиясы 24 октябрда Талант Мамытовду талапкер кылып каттоодон баш тартып, Ынтымак партиясынын тизмесинен алып салган. Алар Талант Мамытовду жогорку кеңештин төрагасы кызматын тапшырбай туруп, депутаттыкка ат салышып жатканын айыпташкан. Бул боюнча Мамытов Бишкек шаарынын административдик сотуна арыз жазып, алар 28 октябрда Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин жокко чыгарган. Мындан улам Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку сотко кассациялык даттануу жолдогон. Бирок сот 2 ноябрда арызды артка кайтарган. Буга байланыштуу 3 ноябрда Боршайком даттанууну кайталап жибергенин маалымдаган. Шайлоо демекчи, шайлоонун эртеси да болот эмеспи? Анда жарыштан утулган партиялар шайлоонун жыйынтыгын тааныбай башаламандык салышы мүмкүн. Ал эле эмес, үгүт өнөктүгүндө эле элди козутуп, батаңдаш партияларга карата кара пиар жүргүзүлүшү да толук мүмкүн. Мына ушундай жагдайларды болтурбоо үчүн бардык партиялар тынчтык келишимине чогулушту. Исключить все формы ущемлений. Бүгүн шайлоого аттанган бардык партиялар тынчтык келишимин түзүү үчүн чогулушту. Борбордук шайлоо комиссиясы уюштурган меморандумга партия мүчөлөрү, лидерлер келишкен. Алар шайлоону таза өткөрүү үчүн жана үгүт өнөктүгүндө бири-бирине болгон кара пиарды токтотууга кол коюшту. Күчтүү регион Чотугулов Чыңгыз Болотбекович. Ошол эле учурда укук коргоочулар тарабынан сунуштар айтылды. Бул жолку шайлоо аралаш системада өтүп жатат. Ошол себептен тең салмактуулук сакталышы үчүн бир мандаттуу округтан чыккан талапкерлер да кол коюшу керек деген ойлорун ортого салды. Биз улуттук долбоорду баштадык. 28 июнь ноябрь Кудай буйрса өтөт. 24 октябрда өткөн былтыр. 29 кандай болот? 29 ноябрь кандай болот? Мына азыр президент жакшы демилген баштады. Чоң сөзүн айтты. Мына мамлекеттин өкүлдөрү дагы аракеттерди көрүп атат. Биз 29-да мына 24 партия катышып атат. Анын 6-7 өтүшү мүмкүн. Калган партиялар кандай болот? Ошон үчүн биз 29-да башаламандык кылбай, мына бизде лозунг, мына атайын лозунг кылдык. Выборы это не ссора, а способ объединения общества. Буга чейин шайлоонун эртеси бүт башаламандык болот, башка калат, ак үйдө. А биздин максат консолидация келишибиз керек. Шайлоонун утулган партиялардын өкүлдөрүнүн баардыгы моюн сунуш керек, уткандардын баары дардаланып кетпеш керек. Ушундай бир чоң эмени баштап. Рахмат. Бирок анткени менен айрым партия мүчөлөрү тынчтык келишимине кол коюудан баш тартты. Анткени анда жазылган жоолор кыргыз тилинде, ката жана түшүнүксүз жазылган. Бул дегендик эне тилди кемсинтүү катары сыпатталат. Ошол себептен жыйын максаттуу болбой калды деп чыгышты. 3 күн мурун берилген текстте. 3 күн мурун берилсе, кыргызча айтып коет. Андап сезим олтул деген түшүнүп берип койчу, андап сезим олтул деген. Ошол сөздөрдү түшүнүп коебуз. Саясатчылар, мен кол коюңуз болбосо айтыңыз. Мен өзүмдү кызыкчылыгын коргаткан жерим жок. Ушул жерге келген партиялардын кызыкчылыгын коргоп атам. Ошол үчүн коргоп айтып кетейин. Кыргыз тилди урматтаган киши новый кагаз астына кое албайт. Жалпы оюнду айтып атам. Текстти оңдогондо мен силерге колумду коюп берем. Но кыргыз тилди билип алып туруп,
ел ушул текстин баары интернетке келсе, кайсы бети менен кол койдум да айта алам партияларга. Мындай иш-чара Кыргызстанда биринчи жолу уюштурулуп жаткан жок. Буга чейинки шайлоолордо Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан көтөрүлүп келген. Бул жолу да ошондой болуп жатат. Бирок демилгени партиялар өзлөрү алышы керек болчу. Анткени шайлоодон кийинки стабилдүүлүккө дал ушул жарышка чыккан партиялар таасир этет. Утулгандары шайлоонун жыйынтыгын тааныбай, будуңчаң салышы мүмкүн дейт. Бирок мен ойлойм, текст кыскача болуш керек. Кыскараак жана тексттер узунураак болуп калыптыр. Анан кичине жамча кээ бир жерлеринде эмелери бар да, баягы кайталоо бар. Мисалы бул жерде улуттар аралык жаңжал деген кирбей калган. Улуттар аралык жаңжалды козутпаш керек. Мамлекеттик төңкөрүштү боюнча чакырыктарды чакырбаш керек. Туурабы? Андан тышкары мына бизде андан тышкары жанагы толук эмес маалыматтарды таратпаш керек. Партиялар бири-бирин каралабаш керек деген бар да. Ошо жана улуттук жаңжал менен баягы төңкөрүштү чакырыктар дагы толук кирбей калган бул жердечи. Текст кыска, анан аябай эме дипломатичный болуш керек да, кыска болуш керек текст. Айта кетсек, президент Садыр Жапаров парламенттик шайлоону эркин, таза жана ачык айкын өткөрүүнү камсыз кылуу боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка 1-ноябрда кол койду. Анда бардык талапкерлерге бирдей шарт түзүү жана мамлекеттик кызматкерлердин үгүт иштерине кийлигишүүсүнө тыюу салуу. БШК жана бардык укук коргоо органдарына шайлоонун мыйзамдарына көзөмөл жүргүзүү тапшырылган. Андыктан шайлоо өнөктүгүн кынтыксыз жогорку деңгээлде уюштуруу керек. Өлкөбүз эгемендүүлүк алгандан бери шайлоо өткөрүүнүн түрдүү ыкмаларын колдонуп келди. 2020 жылдын октябрь айында өткөн мыйзамсыз шайлоолор жерлерде ачык эле колдонулган административдик ресурс жана шайлоочуларды акчага сатып алуу фактылары эч кимдин эсинен кете элек. Бардык болуп өткөн шайлоолордун шайтан оюндары баарыбызга сабак болушу керек. Мындан ары шайлоонун таза өтүшү баарыбыздан көз каранды. Бул багытта бардык жооптуу кызматкерлер өз милдеттерин так аткарып, мыйзам бузууларга жол бербешиңерди талап кылам. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Жогорку кеңеш эми 90 депутаттан куралып, 5 жылдык мөөнөткө шайланат. 90 депутаттын 54-ü партиялык тизмеден, 36-сы бир мандаттуу аймактардан шайланып келет. Шайлоодо ат салышы үчүн 21 партия каттоодон өткөн. Жакшы, майрамдык маанайда. Жолдар Бузумов, Нурбек Жеңишбек уулу, Нур Ньюс, Бишкек.